Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биз Киарияны алганбыз, билесиңер. Мен дегеним. Ошол азыр ушуга шумка кылайын деп атам. Могу жерде өткөндө бир бала жасаган эле машинасын. Ошодон калганын сатып алдык. Пока бакойлорду эмес, азыр бүгүн сиденье асты жагын кылабыз. Азыр сиденьяны чыгара баштадык. Сиденьяларды чыгарабыз, моулорду чыгарабыз полный. И могу жактан дагы полный чыгарып туруп шумка кылабыз. Көрөбүз. Шумкада вообще сон болот экен. Анан өзүбүздүкүн кылып бүткөндөн кийин полный көрсөтүп заказ да калабыз. Заказ алып иштейбиз, туугандар, кылып беребиз. Азыр биринчи сиденьяларды чыгарабыз, анан мына жерде ошибкалар, ковриктерди чыгарабыз. Кадап чыгабыз бир сыйра. Анан подкрыльникка дагы кылыш керек да. Неде? Муну дагы чечип туруп, эмне акты дагы кылат экенбиз. Ошондо звук бияка көрбөйт, бияка мотор жакка күч жетпейт. Ал мага чечиш керек торпедан. Ага убакыт көп кетет. Биз только мына эшик менен асты жагын кылабыз. Азыр биринчи сиденьялар чыгарайлы. Oradan atsan gerek ha. Өзү ачып кылсаң болот, оякта могу кыйла убакыт кетет да. Могу ассак моундай экен. Кичине эле бир эле слой бар экен. Ягы интересный болот. Мына кошо чыгат экен. Экинчи слой бар. Ошону мындан үстүнө эле уруп коебуз. Ошол жерге чейин. Торпедан чыгарыш керек экен ага. Көп убакыт кетип калат бизде. Биринчи биягын бастырып, бияка таштап, биягын кылабыз. Ролик менен ката чечиш керек экен, көбүрөөк. Бул бир жамбаш уже даяр. Наркы башына өтөбүз. Арканкы ошибкаларын чечтик азыр. Мындай кылып туруп биягын урабыз. Биягы бүттү. Биягын азыр. Биринчи слой. Биринчи слой даяр. Мына арт жактардан бери. Короче, очень долго болот экен, очень долго. Долго. Азыр эки сырасын баштайбыз. Экинчи слой даяр. Могу бак ачабыз, эс чыга керек болсо. Биягы уже даяр, уже салып койду. Мына экинчи бурчу калды кичине. Бияктарды экинчи сырасын кылбай эле өзүн жаап коебуз. Мынагынчы. Мынагы эле кылабыз эки сыра. Даяр. Кададык. Эми айдап көрөбүз. Пока все равно боковой немелер жок. Боковойлор жок, анан бул жакта кылып туруп, анан да чувствосын полный. Текшерип көрөбүз бүгүнчө. Туугандар, бүгүн экинчи күн. Ошибка эшиктерди кылабыз. Аз пока моулорду чыгардык. Жок да эч беле карагылачы. Эшикте эч беле жок. Ягында чыгартабыз. Азыр
баштайбыз чыгарып туруп. Бул жака да кылат дейт. Ачып карасак кичине эле жерге кылынат экен. Мүмкүн болушунча может мыякты тосуш керек. Анан азыр бул жакта бүттүк бир сыйра. Шумка. Экинчи сыйрасын баштайбыз. Нарагы бүттү. Мыягы бүттү. Экинчи сырасын баштайбыз. Мына эки сыйра бүттү. Үчүнчү сыйра моундай болот. Үчүнчү сыйра. Азыр төртүнчү сыйрасын. Ондай төртүнчүсү болот могу. Төртүнчү сыйрасын жабыштырат. Ашып калды. Бул жака дагы уруп салдык. Neyle açıp koş geldi 40 sal. Ha? Kok. Kalıp bir aydak kroyluyçu de büttük hazır bütü aydak köşe bu вообще şeyine. Только подвескасынан зависит етеді там мындай шум-пум жоқ та. И бұл да қиын екен қылыш, яғни бірінші жол қылыш. Мына қарсаңар қолдар көгеріп кетті, аппақ қолдар. Андай сыйрылып қолдар. Мынакей көгеріп оңай емес екен. Бұның байық отверстиясы кичине кичүү экен ошого. Кече оптиманы кылганда балдар чоң болчу эле. Чоң кылып эле кадап койду эле. Азыр биз кусок кылып 2-3 бөлүп анан жасадык. Эмне дегенде силикон тагыш кыйын болот экен. Вообще айдаганда келет. Вообще вообще сон болуп калат экен да. Өзгөрүш вообще бар да. Сонун болуп калат экен да. Полный кылчыктыктан эшиктерди, асты жагын, капотту алдыңкы эле подкрыльник болбой койду. Подкрыльник болбой койду нар жагы. Кичине бул жакта эле мындай тосуп койдук. Бул нар бул жагын тосуп эле келек. Байлап коебуз. Багаж кылынбады. Багаждын кичине подкрыльник мынаны ачканда көрүнөт экен, ошол жакты кылдык. Азыр багаж дагы өз моголордон бери болот экен. Минерге чейин эле болду. Жарыме да, короче, ушундай болуп, оны ачылганда могу ачылат экен, көрүнөт экен. Багаж болбоду ошондо. Алды жак полго чейин, як поло астына чейин болгондо ошо сон болот экен да. Оода. Мынакей. Жакканда дагы оор болуп, сон болуп жабылат экен. Мына жакта дагы 4 сыйра болду. 4 үндөрү. Баягы пук-пук-пук деген. Бирөөлөр айтат эле пук-пук-пук. Дальныйды айдап көрөбүз 100-130га чейин. Шумка сон болуп тур, алдан жакты. Спокойный болуп. Анан
каалоочулар болсо заказ алабыз, чаптап беребиз. Анан каалаган жерде мен машинама көрсөңөр, минип көрөсүңөр өзүңөр кандай болгонун. Кааласаңар ушуга карап туруп, ушундай кылып туруп 4 слой кылып чаптап беребиз. Именно ценасы боюнча барабыз өзүбүз. Авторустан болсо авторустан, рыноктон болсо рыноктон эсептеп туруп, канча уштук кеткенин мен эсептеп айтып берем. Полный айтып берем канча уштук кеткенин. Алып келебиз, ошого карап ценасын дагы. Ценасы где-то 8000 болуп кетет. Материалын алып берсеңер, анан биз общий чаптаганыбыз бир 8000ге чаптап беребиз. А ценасы боюнча материалга где-то ошо Kia Ria'ларга где-то 15000дей кетип калат реально элечи. 15000 сал эконом кылса 12-13кө дагы тапса болот. Скидкага кояк буяк кылып турупчу рыноктордон карап 15000 да грубочу. 8000ге бүтүрүп беребиз биз чаптаган. 2 күндө бүтөт. Тазалап ошол сыра чаптап 4 сыра кылып. Анан каалоочулар болсо, могу машинаны көрөсүңөр кандай экен, шумкасы. Ошого карап ушундай кылып беребиз. Зарайны айтсаңар, ошого карап туруп өзүбүз чогуу барабыз, ошол рынокко барып туруп шумка сатып алабыз ушундай. Каналга жазылып кеттиңиздер, класс басканды унутпаңыздар. Баарыңа ассаламу алейкум.